Арбаңыздар жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кимде ким Ош шаарынын борборунан ремонту жаңы болгон, бизнеске ылайыктуу помещение издеп жаткан болсо, анда сиздер издеген помещенияларды биз таптык жана тартып жатабыз. Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Сиздерге кайсыл даректе жайгашкан, канча метр квадратты чапчыган жанагы имарат бар экендигин сиздерге айтып өтөлү. Учурда биз Оштун борборундагы Келечек базарынын маңдайында сары ала болгон, мына Достук курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйдү билесиздер да. Ошонун Г блогунун биринчи кабатынан сатыла турган ушул помещенияларды катарынан тартып көрсөтүүдөбүз. Азыр эле чыккан помещениябыз 126 метр квадрат. Андан кийин бул жакта 96 метр квадратты чапчыган помещения бар. Эң наркы четтеги анын жанында турган 141 метр квадратты чапчыган бизнеске ылайыктуу помещения бар. Бул жерде сиздер эмне кыласыздар? Азык-түлүк дүкөнү кылсаңыздар болот, бренд кийимдер дүкөнү кылсаңыздар болот, стоматология, клиника, медицина тармагында же спорт зал ачып, аялдардын же эркектердин машыгуу залын кылып ачып койсоңуздар болот. Же компания бир компанияда иштеген болсоңуз, анда офис кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Же окуу борборлору, айтор, бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Анда биз сиздерге биринчи помещенияны тартып көрсөтөлү. Бул кире бериш жайы, кенендиги кенен, болжонун бир канча чыгат, бир 60 метр квадраттын айланасындагы помещение экен. Асты кафелденген, дуалдары акталган, сырдалган, электромонтаждары дагы бүт офиске ылайыкташтырылып, сонун болуп, сапаттуу электр ызымдары менен түшүрүлгөн, монтаждалган достор. Жарыктары дагы жакшы. Буюрса азыр эми свет жок, бирок уланган. Эми сатып алгандан кийин улап подключение кылып иштете бересиздер да. Потолокторду көрүп турасыздар. Каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыздар дагы болот. Ушул турушу дагы өзү негизи жакшы экен. Бул жерде келсеңиз, дагы бир бөлмөсү бар. Болжол менен узун туурасын айта турган болсок, эми караңгы бир аз мешайт этип атат. 1, 2, 3, 4, 5 метр квадратты чапчыйт экен. Бул жагы болсо 2,5-3 чыгып калат. 3кө жакын. Бул жерде эми жанагындай ашкана кылып пайдалансаңыздар болот. Анткени жылуулук түтүкчөсү, канализацияга кеткен түтүкчөлөр дагы ушул жерде орун алган. Анын жанында дагы бир чакан бир бөлмө бар. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Туугандар, негизичи негизи сиздерге дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жерде массаж борборун ачып койсоңуздар болот, аптека ачып койсоңуздар болот, банк ачып койсоңуздар болот, спорт зал ачсаңыздар болот, интернет клуб ачып койсоңуздар болот, же болбосо ушу бильярд клубу ачып койсоңуздар болот. Негизи окшошо бербесечи. Же эс алуу борборлорун ачып койсоңуздар болот да, эми кафе сыяктуучу. Мына бул жагы ошол Алай көчөсү 35 Г блоктун алдыңкы тарабы. Бул жакта болсо жашоочулардын унаа токтотуучу жайлары, жаш балдар ойночу аянтчасы, двор жагы ушул жерден көрүнүп турат, агайын туугандар. Эми негизи бул жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул жактан дагы бир ход ачып алсаңыздар болот. Эми ал өзүңүздөрдүн кандайдыр бир сүйлөшүүңүздөргө жараша болот. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул жерде эми санүзел бөлмөсү экен, душ бурчу, жуунуучу бурчу. Бул жакта унитаздарды жайгаштырсаңыздар болот. Мына түтүкчөлөр дагы даяр турат. Бул жерге стиральный машиналарды, раковиналарды коесуздар, күзгүнү чек-чекти орнотосуздар, айтор. Бүт бардык шарттары бар экен, агайын туугандар. Эми бардык бөлмөлөр акталган, сырдалган, тегиз, асты кафелденген. Бул 126 метр квадрат. Баасын сиздерге башында айтып өтпөй коюптум да. Айтайын эми, метр квадратты 1100дөн. Бул акыркы точкасы. Жакшы, эгер бардыгын ала турган болсоңуздар, жакшы реалдуу клиенттер боло турган болсо, сүйлөшөсүздөр, бир аз ырымына түшүрүлүп берилиши дагы мүмкүн. Анан дагы бир сиздерге айта кетчү нерсе, азыр снос болуп көптөгөн помещениялар, имараттар сүрдүлүп кетпедиби? Ошол себептүү бизнеске ылайыктуу помещениялардын баалары өсүп кетти да. Бул бирок эски эле баада. Айтылып атат. Ошол себептүү жетишип калыңыздар. Бир аз убакыттан кийин бул баага сиздер помещение таппай калышыңыздар мүмкүн да. Эми бул 96 метр квадратты чапчыган помещенияны тартып көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Ичкери киргенде бул кенен дагы бир кире бериш жайы. Бул жактан дагы кирип чыксаңыздар болот. Азыр биз бир айланып ушул жактан чыгабыз. Бул жерде ар бир мына жылуулуктун, суунун түтүкчөлөрү орун алган. Канализацияга кеткен дагы түтүкчөлөр бар. Андан ичкери кирип келгенде дагы бир өзүнчө коридор. Бул жагын бир ашкана кылып пайдалансаңыздар болот, же дагы бир офис кылып пайдалансаңыздар болот, айтор. Жакшы. Бул жерде дагы бир бурчу бар экен. Бул жакта дагы мисалы 2 ханалары бар. Бул жакта мына даяр, кандай десек, унитазы бар экен да.
Бул жагында дагы бир унитаз бар экен. Кыскасын айтканда, офиске даяр да. Бирөөсүн эркектер үчүн, бирөөсүн аялдар үчүн кылып жасалгыла алсаңыздар болот. Ал эми бул жагын кухня кылып пайдаланасыздарбы же душ кылып пайдаланасыздарбы? Айтор бул жагы дагы даяр агайын туугандар. Көрүп турасыздар. Ошол эми эмне дейбиз? Алыңыздар, иштетиңиздер. Ремонт болгон. Нол ортолуктары гипсокартон менен тосулуптур. Муну алып салсаңыздар дагы болот. Эми помещенияны эле алып алгандан кийин каалагандай кылып бөлүп аласыздар же бөлүнгөн жерлерди ачып аласыздар. Бул жагы пластик каражаттары менен тосулуптур. Бул кире бериш жайы, анан бул жагы панорамный терезе тарабы. Эгерде сиз ишкер болсоңуз, бул жерде алып туруп, бөлүп бир-эки тармакта иштетсеңиздер болот. Авиакасса кылып коесуз, мына ушундай будкаларны, чачтарачкана, эткана, магазин, айтор бөлүп иштетсеңиздер дагы болот. Эми ижарага берип койсоңуз, ай сайын чөнтөгүңүзгө акча түшүп турат. Анан өзүңүз иштете турган болсоңуз, гүл үстүнө гүл болот, нур үстүнө нур толот, достор. Бул 141 метр квадратты чапчыган помещение. 3 эле помещение. Кааласаңыз бөлүп алсаңыз болот, кааласаңыз жалпы алсаңыз болот. Ошол эле метр квадраты 1100дөн болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей. Бул бир чоң ишкана болгондой. Буга чейин ресепшн, кабыл алуу жайы. Бул жак өзүнчө дизайн болуп, сонун болуп жасалгаланган. Күзгүлөр бар, жашыл зоналары бар. Потолоктор дагы өзгөчө софиттердин орду каралып, гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилип жасалгаланган. Кошумча лампалар дагы бар. Ичкери бул жагына кирип келе турган болсоңуздар, кенен жай, коридор. Бул жактан киргенде дагы бир чакан коридорчо бар экен. Бул жакта чакан дагы бир бөлмө, 2-3 метр квадратты чапчыган. Бул жакта болсо 4-5 метр квадратты чапчыган дагы бир бөлмө. Ичкери кирсеңиздер дагы бир бөлмө, достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы. Туугандар, эми бул жакта көрсөтүп коелу. Бул жакта дагы бир нерсе бар экен. Бул ашканасы окшойт. Ашкана кылып пайдалансаңыздар болот экен, Жакшы. Эми туугандар, зым шайт этип аткан жокпу? Жарыкты бийик кылып ала беребиз. Болбосо мына жүрүңүздөр. Киргенден кийин каяктан бул жактан келдик, Бул жакка өтөбүз. Бул жер дагы өзүнчө бир чоң бир бөлмө экен. Туугандар, көрдүңүздөр. Биз болушунча аракет кылып көрдүк. Бул ошол доор жакты карап турган тарабы, бирок бул Алайская 35 Г блок эмес, Д блокко илешип калды. Д блоктун ылдыйкы кабатында, биринчи кабатындабыз. Ким алса дагы өкүнбөйт, утат, уткурбайт, достор. Азыр жылдан жылга, айдан айга бул помещениялардын кандай десем, баасы өтө кымбаттап кетти. 2 жылдан кийин 2 эсе баага сатып алышыңыз мүмкүн. Сатсаңыз пул болот, кылсаңыз иш болот. Айтор, келиңиздер, пайдаланып калыңыздар. Азыр эми даректер дагы сиздерге белгилүү эле болуп калды. Мына Алайская 35 Делюкс мейманканасы тараптан келе турган болсоңуздар, бул жерде Достук маркети бар. Бардыгы билет бул жерде. Достук маркети. Ошонун солго бурулуп эле келсеңиздер, мына ошол помещенияда. Катар ушул жерди карап турсаңыздар, тиги жерде баннер жазылып турат, сатылат депчи, продается деп. Эми ошого келесиздер дагы биринчи номерге чала бересиздер. Номерге чалсаңыз, сразу ылдыйга түшүп келип туруп, ушул эле домдо жашайт, эсичи, көрсөтөт. Мынакей, ушул номерлерге чала бересиздер. Чалганда албай калса, буга чала бересиздер. Экөө тең ушу помещениянын ээси, достор. Чала бересиздер. Да бир жолу кайталап айтып өтөйүн, Алайская 35 Г блок 126 метр квадратты чапчыган ремонту бар помещение. Ортолукта 96 метр квадратты чапчыган, андан нары эң четтеги 141 метр квадратты чапчыган помещение, достор. Ошол чала бересиздер, келе бересиздер, офис кылып пайдаланасызбы, клиника кылып пайдаланасызбы, спорт жаатындабы, же кандайдыр бир бизнес жаатындабы алып иштетсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Келесиз ишти баштайсыз.